Assalamu alaikum, урматтуу достор, туугандар. 2-3 күндөн бери социалдык тармактарды карасаңар, эки жак боло эле кырылышып, тепкилешип жатат да. Бири бирине орус кул деп ат койсо, экинчилери аларды араб кул деп атап алып, бири Орусияны мактап, экинчиси Арабияны жактап, айтор кыргыздын кызыкчылыгын колдогон, коргогон адам жок. Анан оолу ошого мен кыжыгым келди, анан өзүмдүн oyumdu ortaga salıp aytkım geldi de emne üçün biz Kırgızlar başka bir iki memleketти maktap, jaktap kaldık. Ne oşoğa jetip kaldık. Degele Kırgızdı Kırgız kılıp saktap kelgen, Kırgızdı Kırgız kılıp taktap kelgen, Kırgızdı Kırgız kılıp taktap kelgen üç kana nerse. Al Kırgızdın tili, Kırgızdın kaada saltı, Kırgızdın madaniyat. Mına uşul. Анан жана силер таламын талашып аткан мамлекеттер алардын бизге кымындай да салымы тийген эмес. Арабтар кийлигише электе, орустар кирише электе кыргыздын канды болгон. Арабтын дини дагы, орустун тили дагы кыргызды сактап калган эмес, сактаган да эмес. Буну мен ачык эле айтам. Буга тарых деле күбө. Эми кыргыздын тили жөнүндө айтылып келген айта берем. Erteң dagı aytam. Al endi jana kaada saltı jönүндө аны kenenirek, kiyinirek kep kılayın. Mınagындай kitap var. Kırgız kodeksi degen. Mına uşul kitaptın içinde Kırgızdın kaada saltı, ürp adatı, ырым жырым жөнөргүлөрү баары камтылган. Bu Kur'an'dan kийинки ıyık kitap болуш керек. Ар bir Kırgızdın үйүндө. Bunu dagı туура эле ошондой кылып сакташыбыз керек. Анткени бул Kırgız'da saktap kelgen kaada salt biz bunu saktap gelişiyoruz gerek. Men başka bir nerseni oyumda ortaga salgım kelip turat tuğanдар. Başka жаққа көңүлүңөрдү бургум келип турат. Men bir internette иликте отуруп bir нерсеге көзүм капысынан түшүп калды да, жылына бизде 100 миң деген ымыркайлар төрөлөт. Аларга азан чакырып ат коюлчу да, эми азан чакырылбай ат коюп калбады. Байлысадан эле атын коя салып эле телефон менен ат коюп койбоду. Митркесинде эле ошол эле күн алып калбады. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча былтыркы төрөлгөн балдарга кандай аттар көп коюлган. Анан биринчи 10 ат атаптыр да. Мен окуп берейин сиздерге. Мухаммад биринчи орунда, экинчи орунда Умар, Али, Амир, Эмир, Рамазан, Билал, Алихан, Алинур, Усман. Бул балдарга коюлган ең көп қойылған 10 ат екен. Қыздарға қойылған аттар қарап көрелі. Салиха, Алия, Раяна, Амина, Фатима, Қадича, Альфия, Сафия, Айлин, Аиша. Ұқтыңыздар ма? Мына біз қырғыздар, туғандар мақтанып келебиз, мақтана беребиз. Дүйнөдөгү эң чең эпос бул Манас. Биздики дейбиздер ау. Ошол Манас эпосунда 600 ат бар. Андан кийин кенже эпостор бар. Kedeykan, Koca Caş, Ertavıldı, Kurmanbek, Oljoy menен Kişimcan, Sayrinci Beköy siyahtı, Ertöştük, Ertavıldı siyahtı. Alardı koşkanda 1000'ge jakın at var. Biri de jok ko, tuğandar. Biri dagı nogu koyulgan atların arasından tapmadın ko, tuğandar. Tuğandar ol ketti. Kanıkey, Ayçırık, Arulke, Saykal, Жоқ қой бияқта. Семетей сейтектерді жөнеле қойын. Ақбалта чуақ сырғақтарды. Андан кейін Қырғыздың залқарлар өткен. Қасым, Жүзіп, Төрөкул сияқты. Жоқ қой. Залқар манасшылар өткен. Қырғызды Манас эпосы Қырғыз рухунун маданиятынын туу чокусу дейбиз дагы ошол Сағынбай, Саяқбай, Жүсіп Мамай деген аталарыбыз бар. Жоқ. Ешен деген төкмелер өткен. Тоқтоғұл, Жеңи жоқ, Ешманбет, Алымқұл, Қалық, Осмонқұл, Тоқтосын, Тыныбеков, Эстебес, Ашыралы, Туғанбай, Абдылда. Жоқ қой. Жазуучылар өткен. Чыңғыз Айтматов, Төлеген Қасымбеков, Түгелбек Сыдықбеков дегендер. Сооронбай Эралиев, Сүйінбай Эралиев, Сооронбай Жусуев сияқты. Алыкул Осмонов, Жомарт Бөкөнбаев. Бірін де атаппайсыз.
Андай аттар бар бекен азыркы аталыштарда? Жок, биз не өзүбүздүн ата бабаларыбыздын ыйык аттарын чанып кеттикпи? Же алардын тарыхтагы аттарын таанып кеттикпи? Буну мен түшүнсөм да түшүнгүм келбей турат. Дүйшөнкул Чолпонбай дегенди такыр таппайсың. Аттар жок. Чен деген кыргыздын залкарлары, Арсланбек Калыгул сыяктуу ойларларды айтып эле коюн. Эмне биз алардан коркуп калдыкпы же чочуп калдыкпы аларды койгондон? Эмне үчүн жок? Эмне үчүн жок? А бирок бир чындыкты айтайынчы, бир чындыкты айтайын. Силердин мойнуңарга аласыңар болуш керек. Азыркы күндө дүйнөнү дүңгүрөтүп аткан кимдер? Кыргыздын намысын коргоп аткан кимдер? Кыргыздын туусун туйлатып, жүрөгү сыйлатып аткан кимдер? Желегин желбиретип, кыргыз деген бүтүндөй бир мамлекеттин, бир улуттун элин ынтымагын бекемдеп турган кайсыл балбандар? Кимдер? Акжол, Жоломан, Ерназар. Кыргызча аталган кыргыздын кыран жигиттери. Таңгөрө, кысталак мына. Мына ат. Акжол, Ерназар, Жоломан. Кыздарды. Жаңыл мырза кыз сайкалды айтып коесалар да. Айпери, Медет, Айсылуу, Тыныбека, Мерим, Жуманазова. Мына кыргыздын 3 кыздын аты, 3 баланын аты эле дүйнөнү дүңгүрөтүп салдык. Эч кандай арабтардын, орустардын аты жок эле. София, Сафия болбой туруп эле кыргызды дүйнөгө таанытып койдук. Мурунку аталары сыяктуу эле. Койсок болот бекен? Болот экен. Эмне үчүн биз бүгүн Айсылуу, Айпери, балдарыбызды Акжол, Жоломан, Ерназар койбой атабыз? Эмнеден? Маселе бар бекен? Бар да. Эмнеден дагы бир маселе менен ой бөлүшкүм келет да, ушунча болуп калды. Орустарда ондогон жылдар эмес, жүздөгөн жылдардан бою, 120, 130 жылдардан бери карап көрсөңөр 10 эле аты бар. Александр, Андрей, Алексей, Владимир, Максим, Михаил, Сергей, Олег дегендер, туурабы? Кыздар да ошондой. Елена, Ольга, Надежда, Надя деп коет, Екатерина, Катя деп коюшат. Ушундай эле аттар. Улан эле коюп келишет. Туурабы? Мына Иван деген ат бар, Иван Панфилов дейсиз. Иван деген ат алып жүргөндө бүгүнкү күндө 9 миллиондон ашык экен. 9 миллиондон ашык Иван бар экен. Бүтүндөй жер жүзүндө кыргыздарды чогултсаң бир Иванга жетпей атпайсызбы? Бир мамлекеттин эли жетпей атпайсызбы? Кытайларда Ван деген ат бар, Ли деген ат бар, Си деген ат бар. Ван деген аттар 180 миллиондон ашык экен. Ошондой атты фамилияны алып жүргөндөр. Бүтүндөй орустарды кой, Россия мамлекетинен көп болуп атат. Кытайлардын эмес. Корейлердин ким деген атын айтпай эле коет. Москва менен Ленинград койсоң да жетпейт. Алар чаңган жокко, алар танган жокко, алар адашып кеткен жокко. Биз арапташып кеттирикпи же адашып кеттирикпи? Бул башка маселе болуп атпайбы? Мына маселе. Мен ушуну айткым келип атат да. Болуптур биз чокулар берип баштадык аттарыбызды койчу. Бир чокуну бергенбиз мына Беловодский тараптан Путин деп. Эми дагы бир чокуну бердик. Арабтардын бир шейхине. Аты жөнүн айтканда уялат экен. А бизде ага чейин деле кыргыздын атын алып жүргөн чокулар жок болчу. Пик победы, Ленина, коммунизма. Манастыры чоксо, таласта жалгыз. Амне Манастан башка кыргыз жок. Амнеге Чолпонбайга, Дүйшөнкулга, андан кийинки эл батырларыбызга бирден чоку ыйгарып койгон жокпуз. Ошондо чокудай бийик болбой, кыргыздар ошо чокуга теңелейик, ошолордун аттарын жок. Эмнеге эле биз бүгүн жапырт түрдө үркүп, үркүндөй эле качтык. Кыргыздын биз атыбызды сактай албасак анан салтыбызды кантип сактайбыз? Эгер салтыбызды сактай албасак анан калкыбызды кантип сактайбыз? Маселенин баардыгы мурдубуздун алдынан кетип баратпайбы? Көз алдыбыздан акырын жылып кетип баратпайбы? Биз ошону байкой калатпайбызбы? Мен карап көрдүм да ар бир жылды тизмектеп коюп, ар бир жылы акыркы 10 жылдан бери арабча ысымдар арбын экен, алдыда экен, ондукта экен. Демек, акыркы кыргыздар калабызбы биз аталыштагы? Анда Каныкей деген аттын этеги Ералиева менен, Айчүрөк деген аттын аягы Иманали менен битиш керекпи? Анда Чыңгыз дегендерибиз Чыңгыз болбой, кырандарыбыз кыргыз болбой калса,
А биз улуттуу эмне кылабыз анда? Міне отыра беребиз бе? Манасты ЮНЕСКОга киргизкенбиз, кийисти киргиздик, тигини киргиздик депчи. Өзүбүз эле кирип албайбыкпы ЮНЕСКОга? Бизди да каттап койгула, сейрек кездешип кала турган калк болуп калдык депчи. Тилибизди, кыргыздын тилин сакташыбыз керек. Дилибизди сакташыбыз керек. Каада салтыбызды сакташыбыз керек. Биринчи кезекте ушул. Ушулар коркунучта турат. Ооба. Биз Кудайдын кулу Мухаммедтин үмметибиз. Бирок биз eski Kırgız'ın balası ekeniyiz, жаңы Kırgız'ın atası ekeniyiz, hiç vaqta esibizden çıkarmaşımız gerek. Bu mamleketin en negizki ideologiyası maselesi oluşuz gerek. Mamlekettүүлүк деген. Dünyada bir günde kança mamleket çok болады. Tili жоголгондон кийин ал mamleket жоголот. Biz tilibizди сактай албай баратабыз. Башканы кой. Бишкектеги кафе ресторандарын аттарын айтып эле коеюн. 4 район атын алмаштырып жатабыздар. Азыр Бишкекти аралап көрсөңөр, кыргыз тилинде аталыштагы нерсе табыш кыйын болот. Анан эми кыргыздын өзүн табыш кыйын болот. Кыргызча аталыштагы балдарды таппай калып атпайсың. Ай, мектепке барып туруп, Амир десең, 10 бала сени оңурайып карайт. Мен айтып отуру де. Эмир десең, эң жок дегенде bir 5 бала кулагын чалып сени карайт. Марат десең, эч ким карабашы мүмкүн. Кыргыздын аттары азайып баратпайбы? Биз анан башкала мамлекеттерди сын тагып, аларды жактап, аларды мактап эмне кылабыз, кыргыздар? Өзүбүздү тактап албайбыкпы? Башка мамлекет өзүбүздү сактап албайбыкпы? Каада салтыбызды бактап албайбыкпы? Экиленесе калабы? Ала тоо менен эле Ысык көл деген аталыштагы. Калгандарын баары жок кылып салабызбы? Анан бирдик осуп айтып атканда ЮНЕСКОга кирдик, Гиннеске кирдик деп, Гиннес деген бул пиво чыгарган бир кишинин аты. Анын китебине кириштин эмне кажети бар? Өткөндө бир манатчыны зордо киргизип атасыңар Гиннестин китебине депчи, ал Гиннестин китебине башы чоңдор, буту чоңдор, тырнагы чоңдор, бою чоңдор, жамбаш чоңдордун баары кире берет. Айка кириш бир чоң жетишкендик ийгилик эмес ал. Кирбей койсоң кемчилик эмес ал. Ийгилик эмес, итчилик эмес. Эмне кыласыңар кирпе? Ошол жака манасчыны киргизип атасыңар, Манас деген эпос качан пайда болгон, ал качан пайда болгон? Ал жөнүндө рекордтордун жанагы бир пиво чыгарган компаниянын кишинин аты ошол эле чыгарып коюшкан. Анан аны тим эле Гиннестин китебине кириптир деп тим эле бир ийгилик кылып десе, Гиннестин Манастын китебине кире албайт да. Манасчыны киргизген, ошо Гиннестин китебине киргизген бул жанагы галошту маска киргизген эле кеп да. Биз Гиннеске, ЮНЕСКОга киргенге аракет кылбашыбыз керек. Биз ар бир кыргыз эң ириде тилибизди, дилибизди, каада салтыбызды, үрп адатыбызды, маданиятыбызды, тарыхыбызды, санжырагыбызды, санатыбызды сактап калышыбыз керек. Кандай болгон күндө да биз кыргызбыз. Ушул жерде төрөлдүк, ушул жерде өлөбүз. Буга чейин канча кыргыз төрөлүп, канча кыргыздын башы ушу кара жердин алдында койсо, биздин делеги ошондой калат. Башка маселе жок. Мен ушуну айткым келди. Биринчи атыбызды сактайчы, анан салтыбызды сактайлычы, анан калкыбызды сактайлычы. Катара кайсам, же одоно айтып койсом, кечирим сурайм. Бар болгула, туугандар.